Ааламдан берилет, ак үй боп-бош эле калат экен деп Эргешбай ата жазган экен. Эмнеге бош калат деп ойлоном да. Бул кандай болушу мүмкүн деп. Депутаттар такыр эле жоюлуш керек өзүчө. Мына 120 депутат. Канча расход. Анан эмнеге жоюлуш керек десеңиздер. Менчелик акылы барбы? Мына мен элдин башына барам эртең. Бул ааламдык каалоо. Менден мурун арбайларга, Ататек Арбайга, aalам күчтөрүнө керек бул. Эмнеге? Дегенде берилет ааламдан. Арсылайды ааламга алып барабыз да даярдап эле түшүрүп коебуз дейт. Ага чейин маска кылып тура турабыз деп. Мына мезгили келди, азыр убакытты көрсөттү да. Анан ушул менин акылыма тең келбесе, алар кайсы законду чыгарат? Же болбосо ааламдык мыйзам түшүп атса, алардан чыгарган закон иштеген жок да өзү. Кана түрмөнү жое алабы алар? Мигрантты жое алабы? Ооруну жое алабы? Кырсыкты жое алабы? А мен жое алам. Демек кереги жок. Кудайдын мыйзамын адамзат оңдойбу, 120 депутат оңдойбу. Же ааламдык билдирүүнү алар жок болбойт деп телевидениени жапса деле бар орундайт да. Канча каршы турса деле орундайт да. Көрдүңүзбү? Өтө көп закон өзгөрөт. Анан ошону дүйнө көчүрөт. Бул жөн эле болбогон нерсе экен да деп. Мисалга мына Великобританияда эмне кылып атат? Елизаветасы чечти, премьер-министри чыгарабыз деп атат Европадан. Канча депутаттар тырышкан менен ошол эле башчынын эле желаниясы аткарылып атат да. Анча депутаттын бир тыйын болуп калды. Чын эле да мына, эч кереги жок. Же Кыргыз чергесинде мына Атамбаевдин неприкосновенностун алыш керек болду. Жүзүн саткандар байлык бийлик үчүн. А бирин саткандар предатели деп коет да орустар. Мына мен азыр ушу чыныгы ишимди кылбасам, чыныгы сөзүмдү кылбасам асман астында предатели болом да. Чындыкты колдоп бербесем, ааламдык билдирүүнү колдоп бербесем. Мына алындыбы? Алынды. А эмне кылды депутат? Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу ушундай расходдор түгөйт. Эми ушу байлар не болот дегенде, байлар укмуш банкрот болот. Ар тараптан. Эл көчүшү мүмкүн байлыгы. Аалам алып коюшу мүмкүн. Себеби ошол байлыкты бай эми кантип сакталып калса болобу деп ааламдан суроо болгондо, сакталып калса болот бай. Аны үчүн элге иштеш керек. Элге жумшаш керек. Мына адамдын анатомиясы качан сакталып калган атат? Элге иштесе. Ааламдан келген чындык экенмин деп чыныгы сөздү айтса, чыныгы күч болуп берсе. Бакиев качам деп ойлогон эмес. 2007 жылы тигилген оппозиция тиккен бос үйлөрдү талкалап, андан кийин күчтөнүп алгансыган. Бирок ошол күн алдоо болуп калды ошо бийликечи, ошо Бакиевке. Ана эле мен камап койсом бүтөт экен, атып койсом бүтөт экен. Акыры эмнеге алып келди? Азапка алып келди. Алмазбектики деле. Камап койсом болот экен деп Дастан Сарыгуловдон баштап аксакалдарды камады. Далили жетип жетпей, ал булар бийликти басып алганда. Ой, кыргыз чындык үчүн күйөт. Мейли мени алып барып камап кой. Эмне бүтөбү жашоо? Мисалга. Акынды алып барып камап кой, чындыктыр деп атат. Мына, урматтуу улуу журт. Акыры адашууга алып келди. Ай, бул өз элиң. Кел чыкыр оппозицияны, ук. Акылы бардыр, деми бардыр, деңгээли бардыр, духу бардыр. Бул өз үй бүлөң, сен балаңды камап коесуңду. Кызыңды камап коесуңду.
келинчегиңди камап коесуңбу? Чындык үчүн айтса, сени туура эмес баратасың. Доордун талабы мындай деп атса, сен аралашпаган чөйрө деп атса, мына өз балаңды камап коесуң. Ошондуктан мен көрүп атам, кыргыз ушу өз ордун тапканда, баягы 7 апрелде, 23 мартта, 24 мартта Акаев качканда мародерство болду го. Эми мародерство болбойт деп өзүн ордун тапканда, колунда бар тамагын көчөгө алып чыгып алып, кубанып, рахаттанып, кыргызчылык жеңди деппи, чындык жеңди деппи сыйлашкан күн болот. 24 мартта деле анда мародерство деген ойдо болгон эмес кыргыздын. Ошо рахаттанышып, анан ошол жанагы бет асты өрүскө кирип, анан бирине бири конфет сунуп, сүйүнүшүп атып эле анан ала башка жака айланып кеткен. Азыр дагы мүмкүн таш менен кубалап чыккандар. Кыргыз эми таш менен эмес, тап берип да кубалап чыгышы мүмкүн. Мына ошого өзү жакындап калды. Тез бурулуш кылып кетиш керек бийликтегилер. Тез бурулуш кылып. Анткени ааламдын каалоосу ошол. Кыргыздын жолун тез таап бериш керек. Кыргызды дүйнөгө даңазалаш керек. Коркпой, этпей эле. Мына момдай адамдар чыкты. Ушундай билдирүүлөрү бар, булар окумуштуу деп кабыл алсаңар болот. Бул динчилдер эмес, бул теңирчи ата албайт. Булар окумуштуу деп түшүнгүлө. Мына оору эмнеден пайда болуп атканын айтып атса окумуштуу да. Окумуштуу да. Эмнеден пайда болуп атса, демек рак айгырса болобу? Болот. Энергия менен ички тело менен эле. Могу тело менен эле ички энергияны жуурулуштуруп койсо, рак айыгат. Дүйнө таппай атат анычы. А биз жарысала албай атабыз, жете албай атабыз колубуз. А бийлик жеткирсе болот да. Анан эми ойлонууга туура келет, конечно. Ааламдан берилет мени сынчы деп. Мен коркпойм Сооронбайдан. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Эгер мен Сооронбайдан, Жээнбековдон, же Мукамбет Калыйдан, же дагы бир спикерден корксом, мен дүйнөгө кантип Кыргыздын чындыгын айта алам? Кокуй, Американын акчасы көп да, бир беле кылып койбосун деп. Кокуй, орустун нефтиси көп да, байлыгы көп да, Газпромду жаап койбосун, Кыргызстынга бунт салбасын деп корком. Жок, мен түшүндүрүп айта алам, мына ушул сыяктуу эле. Кыргызды тааныгыла, кыргыз силердин куткаруучуңар. Бул чындык өзү, бул жалган эмес. Бул жөн эле кыргыздын көзүнө карап алып мактап аткан жокпуз. Кыргызга илим түшкөнү чын, ишеним берилгени чын, атайын эле ааламдан жаралып келген адамдар бар. Мына өзгөчөлөр дейт. Өзгө дүйнөдөн келген. Эми аты жөнү аныкталбаган оору сорко көбөйөт. Анын ачкычы, кырсык кыйынчылык көбөйөт. Анын куткаруучусу мына өзгөчө адамдар, аялдар. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мигранттар кыргыз жергесине келип, чындыкты орнотуп, илимиңерди алып, арбайга, периштеге, инопланетанга айланып, кайра эле ошол дүйнө элин куткарыңыздар. Биз ошон үчүн жаралып келгенбиз.